Сооротуучу Кудай. 5-март. Таарыныч бул иш аракет деп койсок да болот. Таарынып калуу же таарынбай коюу бул чечим менин жүрөгүмдү оорутуп койду. Менин көңүлүмдү калтырып койду. Элдин алдында мени уят кылды. Бар болсо да бербей койду. Жалгыз калтырып кетти. Ооба, чынында эле адам кээде туура эмес мамиле кылып коет. Айтып отурса, таарына турган себептер табылат. Так ошончо сандагы таарынбай коюу мүмкүнчүлүктөрү бар. Кай бир учурларда таарынып жаткан адам өзү эле кыйналат. Берки адам ага таарынып жатканын билбеши да мүмкүн. Таарынган адам өзү эле уйкудан калып, тынчтыгын жоготот. Ал гана эмес, эң маанилүүсү мындай акыбал Кудайга жакпайт. Бул маселени чечиш керек. Ишенүүчү болуп туруп, таарыныч менен жашоо, тымызын таарынып жүрүү же айланаңдагы адамдардын баарына таарынып жатканы жөнүндө айтып жарыялап жашоо, таарыныч менен жашоо, тымызын таарынып жүрүү же айланаңдагы адамдардын баарына таарынып жатканы жөнүндө айтып жарыялап жашоо, бул кабыл алган жакшы кабардын маңызын жоготуу. Анткени жакшы кабардын пайдубалы кечирим. Иса Машаяк адамзаттын күнөөсүн мойнуна алып, айкаш чыгачка кадалды. Анын кылган эрдиги аркылуу биз күнөөлөрүбүздөн кечирим ала алабыз. Ал биздин күнөөлөрүбүздүн баарын кечирип жатса, биз кенедей болбогон нерселер үчүн таарынбай, кечирем деген чечимди чыгара албайбызбы?